Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, такси тармагында иштегендер, таксиге чыгам деген мекендештерге ушул видеону лайктан басып жөнөтүп коюңуздар. Шоколад таксопаркында миңдей кыргыз учурда арендада, выкупта машиналар минип жүрүшөт экен. Бүгүн дагы чоң арзандатып кылып бизди атайын жарнамага чакырып калды. Шкода Rapid'терди 1400дөн, 2019-18 Polo'лорду 1500дөн туугандар. Без депозит келип, алып конкретный ишти кылсаңыздар болот экен да. Күнүнө 200 сом берет экенсиздер, иштей берет экенсиздер да. Жөн анан жөн российский паспорту барлар, мисалы үчүн кредит алып башка кылып жүргөндөр болгон болсо, мисалы үчүн жөн эле паркка деле кирип катталып иштесеңиздер боло берет экен. Жанагы гостууга андай мындайга акчаңыздар өтпөйт экен да. Мындай айткандачы, толук маалыматты Ильяс агабыз экөөбүз берелик. Машина чындыгында аябай көп экен да, байкап атасыздарбы? Машина бузулуп калса оңдоп берет экен, көчөдө калып кеткен болсо туугандар эвакуатор менен алып келип өздөрү чики кылып берет экен. Вукуп жактары бар экен, мисалы өтө көп вукуп алып минип атыптыр. Бирок туугандар, биз бүгүн вукуп боюнча сөз кылбайбыз. Толку реклама арендага болмокчу да. Комфорт плюс, комфорт, эконом, полный машина бар экен да. Толук маалыматты агабыз экөөбүз берелик. Сиз бака, иштериңиз жакшыбы? Ильяс акабыз, өтө көп блогерлерге чыгып сүйлөп жүрөт. Бул агабызды таанып деле калдыңыздар. Каналыны мен комментарийга белгилеп коюм, бир кирип катталып коюңуздарчы. Күндө-күн алыс чыккан маалыматтарды чыгарып турам дейт да. Достук кезиби? Достук кежи деп. Эл менен амандашып ака, кеңири айтары жана мага айткан сөздөрүңүздөн айтыпчы. Ассаламу алейкум. Кыргызбай YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Ильяс. Мен дашы Исанын подписчигимин. Ар видеосун калтырбай көрүп турам. Кечеге чыкканды көрүп алып туз менен жеген. Шүкүрбү? Шүкүр. Элдин баары нааразы болуп кетти. Койгула туугандар. 4000 километрдин ардынан алып келип, иште 5-10 сом кылам деп атат. Эми али кой жеген чөп деп раса көп жазып бир ушуну айтып коюн деди. Жегендер. Мен ошо келипсиң. Иса биз таксопаркка ошо бизде арзандатуулар болуп атат. Ошо аренда выкуп боюнча канча жеңилдиктер болуп атат кыргыздаргачы. Буга чейин бул паркта иштегениме 2 жыл ашып калды. Ушу паркта иштегениме. Канча кыргыздарга арендага алып бердим, канчаларын ушу жерден таксиге чыгардым, ошо канчаларына бук алып бердим, канчалар чыгарып кетишти. Ишим ушул болуп атат. Көп тең адам, Көп адам ушуну болуп атат. Ушул жерден иштеп кеткендер көп. Анан бизге де бүгүн өзгөчө жаңылык. До этого бул буга чейин бизде накопительный болуп келген, депозит деп чогулуп турган, например, ар эконом минсе күндө арендага кошуп 300 сомдон алып турган. Какой-то өзүнүн суммасына чейин 45 миңге чейин чогулчу эле. Мен бир ай, бир жарым ай болуп калды, генеральный директор менен сүйлөшүп, ушуну жок кылып бериле, аренданы кичине түшүргүлө деп отуруп, мына буйруса түштү туугандар. Ошого азыркы учурда эгерде келсеңер, только накопительный жок, депозит жок, залог жок, только аренданы гана берип мине беришет. Кыргыздарга өтө жакшы жеңил. Өтө жакшы экен да. Вукуп деле ошо первоначальный взнос жок, айтып. Жокпу? Вукупка деле жок. Келет алат эмне берет. Анда кийин аден татабыз. Азыр арендага Шкода Rapid издеп жүргөндөр болсо, Шкода Rapid 2018ден 1400дөн. Автомат коробка? Автомат коробка. 1.6 автомат коробка, бензин. Бизде газ жок. 1400дөн бир айга, например, азыр Кыргызбай каналынан көрүп келдим деп, или мага келип учураса, ошо адамга 1400дөн бир ай минет. Ошондой эле муну Volkswagen Polo'нун 18и, 19дары бар. Ушуларды дагы бир айга 1500дөн акция кылып берет. 1500дөн. Мурун эми ошондойчу да эконом 1700, 1900 болсо, ошо 1900 сом аренда берип, үстүнө дагы 300 сом депозит берип, ошондой 2100, 2300гө айланып кеткан да балдар. Ошондой болуп кеткан. Анан комфорттордон дагы мына Шкода Октавиялар турат, 2019дар. Ушулар дагы 2400дөн болчу арендасы. Ушуну 1900гө түшүрдү. 1900. Комфорт болот булар. Комфорт. Nissan Qashqai'lar бар, япошка. Жылы 2019, аларда комфорт тариф. Аны дагы бир айга 1800дөн. 1800дөн. Жакшы. Азыр биз бүгүн ака 20 май күнү тартып атабыз да. Ошондо эсептеп келгенде июлдун 20-сына чейин ушул акция кимде ким келсе илешип калабы? Мисалы үчүн июлда келсе деле бир ай биринчи келгенден минеби же кандай? Азыр бүгүн 20 май. Сенекен эртең 30 май или июлдун 15-ине көрүп калса дагы бирөө жарым. Июлдун 15-ине келсе бизге июлдун 17-сине келип оформление болсо, оформление болгон күндөн баштап бир ай акция. Бир ай акция. Эми бизге келгенден баштап. Сен таткандан баштап эмес. Дагы уланып кете берет. Дагы калса, дагы арзандатабыз, башка нерсе менен арзандатабыз.
Вукупкада көп жакшы немелер кылып берип атат. Ну азыр аренда эконом, комфорт плюска да өтө арзан кылып неме кылып берип атат. Анан бизде дагы өзгөчө жери кандай десем, парковый самозанятый болуп койсоң суткасына 200 сом пул төлөйсүң. Бизде парк комиссия албайт. Эгерде парковый самозанятый болбоймун, менде, например, мат капиталым бар, например, пасовыйга көрүнбөш керек, менен налогко көрүнбөш керек деген кыргыздардан российский паспорт алган кыргыздар болсо, ошолар келип обычныйда, мурдагыдай эле как парковый водитель болуп иштей берет. Сен обязательно самозанятый болушуң керек деп биздин парк зордо коет. Каласаң парковый водитель, но азыр бизде мына жерде жигиттер бар да. 4 айда лимит жаап коюп атышат да. Эмне дегенде кыргыздарга самозанятый болгондо 2 миллион 400 миң берген, уже аны 4 айда эле мындай жаап коюп атышат. Эмне дегенде грязный кошулуп кетет да. Таза эми, таза. Жок, мисалы таза эсептесе 2 миллион 400 эмес, эми ал Яндекстин услугасын коштуруп налог болуп койду, ошондо 2 миллион 400 кылып, балдар 4 ай 5 айда лимит түгөп калат көп кыргыздардын. Ошого обычный парковый водитель болуп келип паркта иштей беришет. Азыр өтүп машиналарды бирден көрсөтүп, жылдарын айтып, тааныштырып. Машина чындыгында көп экен ака. Страховкалары кандай машинаны? Көп жерде мисалы үчүн леви кылып коет экен дагы, анан дальше проблема болуп кетер экен, мындай болгондон кийинчи. Жок, бизде бардыгы оригинал, без ограничения страховка. Легальный, да? Лицензия же страховка же диагностикасы бүтүп калган машинаны сразу турган жеринен блок кылып коет. Турган жеринен блок кылып коет. Ал машина линияга чыкпайт да. Линияга чыкпайт, блок кылат, ошондон токтойт. Не дегенде, мындай кандай десем, страховкасы жок, лицензиясы жок, диагностикасы жок, линияга чыга албайт да. Машина турган жеринен өчүрүп коет. Келесин диагностиканы кыл же страховканы кылып кет деп өчүрүп коет да. Парк кандай десем, парк орустардыкы. Анан мисалы сен көрчүлөрүңө айтып коет. Бу жерде кыргызча жок туугандай. Ака-ука жок. Айтып кой, түшүндүрүп кой деген жок, только орусча. Ошо аласын менесин. Түшүнүктүү болдук шайта. Эгерде дагы айтып коеюн, мен адамдар көп да. Тооба. Кээ бир кыргыздар эми арада болуп калат. Илезке 3 күндөн бери, 4 күндөн бери аренда төлөй эле келем, машинаны пултап койду, айтып турмунчу сүйлөшүп ачып койсун дейт да. Андай жок да бизде. Күндө сразу алат, а? Күндө аренда. Ошо арендасын төлөсө болду. Болсо минусқа түшүрөт. 4 күн 5 күн өтүп кеткенден кийин машинаны пултап коет. Пултап койгондон кийин Илез ака сен жардам бербейт агачы. Андан кийин ошого орустардын паркы да. Честный иште честный кете берет. Анан канча комментарийга чейин көз жумуп ала беребиз ака ишке. Комментария эми мурун мен аралашчу мисалы. Эмне дегенде мына айтып кетейин, мурун көбүн аралашып, комментариясы жокко келип, алып берип, неме болуп жүргөн болчумун, кийин мен да бир-эки уят кылып кетти. Азыр мен служба безопасностька мен аралашпайм. Эмне дегенде ошо 1000ден ашык кыргыз келди да, келип мен машина алып берип атам. Мындай эми карыз болуп кеткендер бар. Бирок аларды служба безопасности мага сен таап бер Ильяс дебейт. Мен аларга киришпейм. Карайт да комментарий сурайт, өзлөрү одобрить алып кете берет. Эгер жеңилирээк комментарий болсо келсин мен сүйлөшүп алып берем. Өтө жесткийге жок. Анда эмесе машина бирден көргөзөлүк. Бул Риядта негизи ушул эле турган жерде өдөдөн бир көргөзүп коелу элек. Машина деген кайнап турат да, көрүп атасыңарбы? Эми тандап, терип ишке чыгара бересиздер. Хавалдар дагы бар экен туугандар, Оптималар бар экен, Шкода Rapid, эми Сареттолор бар экен, Кашкай турат му жерде. Эми мындай көрүп атасыздар. Ушу Кашкай 1800дөн аренда. 1800дөнбү Кашкай, а? Арендасы 1800, тариф комфорт, объем 2 япошка. 2 япошка. Бул 1800дөн. Дөңгөлөктөр кандай? Летнийга алмаштырдыңарбы, эмне болду? Эми азыр зимний экен мунаныкы, а? Бул зим. Азыр бул Кашкайдан көрсөтөм көп на выбор, например, 50-70 Кашкай турат. Ошолордон келип тандап алып міне берет. Как раз биринчирак эртерээк келгендерге жирный комплектацияларга илешип каласыңар да. Акырда уже камера 360-тар менен полный болот го. Жакшы. Kia Ceed'тер бар мына жерде. Мына жерде мына Rapid'тердин 21-лери, Skoda Octavia, Kia Cerato, жүр жактан запас машиналарды көрсөтүп келели. Жүрүңүздөр туугандар, көргөзөлүк анда. Запас машиналарды. Эми машина бул парковкада дагы көп экен да ака. Караңай машинаны көптөгөнчө. Ошо иса мына келсе, например, мына ушунда ушунча Кашкай алам дегендер болсо 1800ден дедим го. Зимний баллон болсо жана летнийге отуруп беришет, аяк бия болсо оңдоп берет парк. Мына ушул Кашкайлардан каалаган тандап алып не беришет да мына.
Эмне буну Кашкайларды. капотторун ачпаңыздар? Бул эмне? Капоттор атайын кичине ачып коет, эмне дегенде аккумулятор отуруп калса, булар келип ачып, аккумуляторду алмаштырып, анан кийин кандай десем, жүргүзүп кеткен болот да. Көп туруп калган машинанын атайын капотторун кичине ачып коет. Бул жерде основной биздин запас машиналар турат. Бериле тургандар үстүдө, сыртта турат, бериле тургандар. Мына жакта мына капияттар турат, иса. Капияттар мына жакта. Москвичтер, Москвич, Соната. Например, азыр мына сенин көрүүчүлөрүңө айтып коеюн. Монда Аризолор бар. Пробег почти 0 да. Черри Аризо 8-дер. Буларды эгерде жаңы водитель болуп келсе, 3100дөн 1 айга минсе болот да. 3100дөн 1 айга минсе болот. Черри Аризо 8-дер бар да. Ошондой эле то же самый капияттар бар, 2021 капияттар. Санаталар бар экен. Санатандан бир көргөзөлү келет. Бул санаталар 2020-лар. О 2020 булар, Кесин аренда Ливонерсес бар да. 2020 санаталар бар мына жерде мына. Аризалар турат, Kia Cerat'ta бар, комфорт сүйүүчүлөргөчү. Kia Cerat'ta катар Cerat'ta турат. Анын арагында Хавал FSM элиттер бар, FSM комфорттор бар, Хавалдардынчы. Мына Москвичтер дагы ушулар деле арендага берилет. Канчага берилет эми булар? Комфорттуу булар? Комфорт булар 3300 жок, 2000 канча эмеле болуш керек бу. Бирок өтө көп экен, Биздикилер Москвич минбейт да. Неге? Биздикилер только Тез бузулабы жакында? Кашкай, али Камери Кашкай, анан кийин Аризо келип ачат, там Поло основной элечи. Могул жерде мына көрсөң мына WAF Wisdom деген бул эле жаңы келген машиналар. WAF Wisdom'дар бар. Нерде Хавалдар бар. Черритуга Sempro Max'тар бар. Хавал FSM, Atlas Pro'лор бар мына жерде. Машинанын түрү көп экен бирокчу. Мына Atlas Pro. Бул Atlas Pro'лор дагы берилет. Мына олар биздин механик балдар ушул жерден машиналарды нары бери апарып, Оңдойт дең, немелерге апарып берип турат да, ким алган сервиске апарып берип турат. Мына жерде мына Октавиялар турат. Ушул Октавияларды мына үстүнөн көрсөтүп койсоң, ушул Октавиялардын бардыгы 1900дөн аренда берилет да. Ушулар полностью коду Октавия 2019-дар. Камриден бир 2-3 эле калды. Камридечи. Основной эле бардыгы кетти, аз Камриден 2-3 эле Камри калды. Өзүңүз дагы бир 11дей машина алдым дедиңиз да? Ооба, 10 условиялар негизи кандай негизи ошол вукуп алам дегендергечи негизи? Вукуп алам дегендерге келишет, келип эле, например, служба безопасности өтүп оформление болгондон кийин машинаны минип көрөт. Эконом, комфорт, плюс, кандай болсо минип көрөт дагы. Ошо жактыбы, эч кандай первоначальный взнос жок. Сразу келет, оформить этип коет. Аренда с правом выкуп. Буга чейин 3-төн 4төн машина чыгарган балдар бар да. Уже 3-өөнү чыгарып сатышып, кайра 4-үнчүсүн алып жүргөн балдар бар. Олар ашып азыр. Жакшы эле, Арендада эмне чыгарып кетет. Анан жана көрсөттүм го 600-750 миллион пололор бар. 1,5 миллиондон оптималар бар, эми алар алып атышат. Кесе дагы ошо сен подписчиктериң келсе, аларга дагы кеңири мындай бир айтып деп берем. Эгер интересный вукуп болсо. Анан ака бир эки суроо, таксиде негизи жумуш кандай болуп атат? Күнүнө канча табып атат эми билесиздер да, Мен особо иштебейм да. Кечке паркта болуп жерде болгон үчүн, балдар иштеп атат. Жакшы мындай, андай деле жабык кылбайт, эми арендасын жабышып, тиричилигин кылып, немелерин жаап жүрөт. Балдар жазат го, комментарийлер жазып койгула, иш кандай болуп атат. Бул жерде осмотр бар экен. Канча күндө бир келип көргөзүп туруш керек машинанын абалын? Ошо эгерде мына бизде демеде жумасына бир осмотрга келип туруш керек. Жумасына бир осмотрга келип, машинаны ичинтип көрсөтүп турат. Келип медиктен өтүп путевой лист алып кете берет. Аренда болсо жумасына, вукуп болсо уже айына бир келет да. Ошо эгерде арендага келип минсең эгер, например, жумасына бир келип, эртең 9-дан кечки 9-га чейин келип, ошол жерден осмотр кылып, эми бир убакыт көп деле кетпейт, 10 мүнөт убакыт кетет. Келип осмотрдон өтүп, путевой лист алып, чыгып кете берет, айланып чыгып кетет. Ушул. Бул жер өзү негизи чоң экен, парковкалардан көп экен, туугандар
Биз эми мына зданиянын ичиндеги экинчи этаждагы машиналарды тартпадык. Аякта деле бир үчтөрүбүздө машина готов турат да, арендага берилет. Кыскасы туугандар, чалып байланышасыздар, сүйлөшүңүздөр, укук боюнча келип жолугуп окуп көрүңүздөр дегендей. Эми таксинин жанагы стажын баарыбыз эле билсек керек, а. 3 жылдан жогору өткөндөр келип, арендага алып мингендер көп. Кызыккандарга эмне дейсиз ака, ушул таксиге чыгып бир искать этип көрөйүн дегендергечи? Машинанын эми түрү көп экен, сиздерде полный бар экен. Эми кызыккандар эгер кисартыңар жок болсо, же аттестация өтпөгөндөр болсо, келсин, ал жерде мен жардам берем да, Гулежи деп бир кыз менеджерибиз бар, ал жардам берет. Ушул жерде менеджерлер жардам берет. Например, эгер таксиге чыга элек экен, бийим баштап аткандар болсо, пожалуйста келсин. Например, башка жактарда опыт карайт, бизде опыт карабайт да. 3 жылды карабайбы почти? Жок, Яндексте иштебеген. Мисалы, эмне деген көп балдар келет да, Яндексте иштеген эмес. Бир дагы заказ. Стажы бар бирок. Мен кисарт ачып берем. Машинаны алып берем, бит полон. Кет, ошо бойдон бир 2 ай 3 ай иштейт да, кийин комфорт плюс коюп кеткен балдар. Эмне дегенде, ушул жерден мындай Яндекске чыгып иштеп кеткендер көп. Эмне дегенде башка таксопаркка барса, азыр опытың жок экен деп туруп, кээ бирлери, например, машинасын бербейт да. Опытың жок экен, стаж жеткен 3 жыл, бирок опыт жок. Ошондайларга биздин батынан көп алып, неме кылып кетет. Кыскасы, ошо келсин, кисартына жардам берип, аттестация өтүп, например, таксиге чыгып кетсе болот. Жакшы. Эми дегендер болсо, Абайлап, туугандар, кызыккандарга мына сунуштайбыз. Таксиде негизи аракет кылып, кечке эле достору менен чай ичип жүрүп алган болсоң, иш негизи жакшы эле болуп атат да. Мен тааныган досторум, акалар, укалар бардыгы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Аракет кылса Кудай таала берет. Комфорту, эконому, машинанын түрлөрү, Kia Rio'су да бар экен, Polo, Skoda, Optima, Capia, Sonata, кыскасы Niva, ошо Москвичтерге чейин бар экен да. Келип, терип, чертип ала бересиздер. Акцияларга илешип калыңыздар, туугандар. Жакшылык күнүрө жолугуп жүрө берелик. Ошол ичине 5-10 сом чыгарып турсак, Кудай кааласа кандуу жолдо жүрөбүз. Мына кайрымдуулуктарга деле көңүл кош карабагыла, чыгып атат, көрүп атабыз 5-10 сомдун айына. 5-6 сом чыгарып турайлык, баары жакшы болор, иштер деле оңунан келет, баардыгы зор боло берет. Акабыз номерин коюп койдук, келе бересиңер туугандар. Канчадан канчага чейин ушул жерде болосуздар ака? Мен 9-дан где-то 6-га чейин. Калганын чалып сүйлөшүп аласыздар эми. Телефонду алып койсоң, телефонду чалып. Көрүшкөн жагында туугандар. Өтө көп тартып койдук окшойт. Менимче түшүнүктүү эле болду. Ассаламу алейкум.